Мына барыңыздарга өзүңөргө белгилүү болгондой, жакын күндөр Ош шаарында аптекаларды, дары саткан каналардын баардыгын текшерүү болду да. Ошол жерден бир-эки жерден психотроптук дарылар табылды да. Биздин мектептеги балдар ошону колдонуп жатышат да. Урматтуу төрага, ушул боюнча биз протокол тапшырма берсек. Өзүңөр билесиңер, биздин келечек бул жаштар да. Азыр Ош шаарында деле ошол эки жерден чыкты, калган шаарларда карашыбыз керек. Бишкек шаарында Кыргызстан боюнча текшериш керек. Ушуну мен протокол тапшырма берем. Урматтуу төрага, ушуну Кыргызстан боюнча ушул бардыгын текшерип чыксын. Аптекаларда эле эмес. Керек болсо жөнөкөй дүкөндөрдө да сатылат экен азыркы күндөчү. Бул текшерилиш керек. Биздин мектепте окуган балдарыбыз азыркы күндө ушундай нерселерди колдонуп, эртең келечекте кандай болот? Ушуну протокол тапшырма берип койсоңуз, урматтуу Нурбек. Экинчи, Ош шаарында Озгур айылында 467 кожолуктун жери бар да, үрүш жери, 87 гектар жер. Алар 1994 жылдан бери жер налогун, башка налогдорду төлөп келет да. 8 жылдан бери соттошуп, чечилбей келет да. Биз жеринен дагы бир нече депутаттар менен барып, ошол жерден эл менен жыйын өткөрүп келгенбиз, жолугуп келгенбиз, ушул күнгө чейин чечилбей келет. Урматтуу Алмаз Акынжанович, ушуну сиз жазып алсаңыз. Ош шаарында Озгур айылында 87 гектар жер боюнча 467 кожолуктун үлүш жерин эки азамат келип мыйзамсыз менчиктеп алды деп бизге кайрылып жатат. Ошону карап элге кайтарып беришибиз керек, мыйзамдуу жагын карап. Ошону да сизге протокол тапшырма беребиз, урматтуу президенттин өкүлү. Ошону карап койсоңуз. Андан кийин Алмаз Акынжанович, Маданият министрине бере турган мен бир чоң бир протокол тапшырмам бар да. Мына кооперативди өзүңөр жакшы билесиңер. Социалдык эмгектин баатыры, СССРдин элдик сүрөтчүсү болгон да. Ошол кишинин Бишкек шаарынын так ортосунда, Баканбаев көчөсүндө үйү бар. Азыркы күндө тооккана болуп калыптыр да. Кече соц тармактарга чыкты, тооккана болуп калыптыр. Ошону Маданият министрине протокол тапшырма берели, карап, ошол жерди үй музей кылсын. Балдары деле каршы чыкпайт. Мамлекеттин эсебине өткөрүп, ошол жерде үй музей кылып койлу. Биздин эң мындай сыймыкталып турган адамдардын бири.